Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кызматчы сөз түркүмдөрүнүн сөз түркүмү катары мүнөздүү белгилери. Сабактын максаты кызматчы сөз түркүмдөрү боюнча маалымат аласыңар. Маани берүүчү сөз түркүмдөрдүн айырмачылыгын мүнөздөп айтып бересиңер. Өз оюңарды айтып, өз алдынча көнүгүүлөрдү аткарасыңар. Өзүңүздөр билгендей эле, кыргыз тилинде жалпы 12 сөз түркүмү бар. Алар аткарган милдеттери жана берген маанилерине карата өз ара 3-кө бөлүнөт. Негизги сөз түркүмдөрү аларга зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч, этиш жана тактоочтор кирет. Өзгөчө сөз түркүмдөрү туранды сөз, сыртык сөз. Кызматчы сөз түркүмдөрү жандооч, байламта, бөлүкчө, мадалдык сөздөр. Кызматчы сөз дегенибиз эмне? Өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдирбеген, сүйлөмдөгү сөздөр менен бирге айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берген, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөр кызматчы сөздөр деп аталат. Кызматчы сөздөр маанилерине карата 4кө бөлүнөт. Жандооштор, байламталар, бөлүкчөлөр, мадалдык сөздөр. Бүгүнкү сабагыбызга карата көнүгүүлөрдү аткарабыз. Төмөнкү кызматчы сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөбүз. Жөнүндө, эгер, ооба, мүмкүн. Мисалы, сөз өзү жөнүндө баратканын Болотбек түшүндү. Мында кызматчы сөз жөнүндө, маанисине карата жандоочко кирет. Эгер сен жакшы окубасаң, окууну уланта албайсың. Кызматчы сөз эгер маанисине карата байламтага кирет. Ооба, сенин айтканың туура экен. Бул жерде кызматчы сөз ооба маанисине карата бөлүкчөгө кирет. Мүмкүн жапар бүгүн келип калар. Кызматчы сөз мүмкүн маанисине карата мадалдык сөзгө кирет. Үйгө тапшырма. Төмөндөгү текстке тема коюп, көп чекиттин ордуна тиешелүү кызматчы сөздөрдү таап, көчүрүп жазып, кызматчы сөздөрдүн кайсы түрүнө кирээрин аныктап келесиңер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.